Баткен облысында 3-4 эле проблема vardı. İrik çetkanda. Жол, чегара, суу. Анан булар бардыгы бири менен бири байланыштуу да. Аны чечкенде бирөөсүнү чечсең, мисалы экинчи, үчүнчүсү чечилет. Мисалы жолду чечсеңиз, чегара менен суу чечилет. Мисалы чегараны чечсеңиз, суу менен жол чечилет. Ошондой да жер. Ошондуктан ал жерде мен революциядан кийин 2005-жылы губернатор болгонумда ошондо ушул 3 маселе аябай курч турганда, мындайча айтканда Баткен облусу ошол моментте деградировать эте баштаган. Мындайча айтканда ал жерден элдер көчүп бүт барды, жумуш жайлар жок, бүт бары жок, талкаланган. Анан жанагы биздин транспорттук эң негизгиси транспорттук жанагы эгемендүүлүгүбүз жок эле. Биз ошол жерде өзүңөр билесиңер, Өзбекстандын 2 чоң анклавы бар, анан Тажикстандын чоң анклавы бар да. Ошол жерден өтүүлөр аябай кыйын болчу. Анан кийин бир райондон бир районго өтүш үчүн, допустим, Өзбекстан же Тажикстандын территориясынан өтүшү керек. Ошондуктан аябай чоң кыйынчылыктар болчу да. Ошондуктан мен биринчи кезекте эле ошол жолдон баштаганмын да. Анан ал жерде жолдорду, айланма жолдорду, биринчи ошол айланма жолдорду куруп, майда 1 километр, 3 километр, анан 20 километрге чейин. Анан кийин жанагы мен аябай көп жолу кайрылганмын да, жанагы Өзбекстандын Сох анклавын айланып өтүш үчүн түндүк жагынан айланма жол, Баткен, Бүргөндү, Пульгон деген жолду ошону салыш керек деп аябай көп кайрылдым да. Бирок эч ким көңүл бурбагандыктан мен ал жолду ашар жол менен баштагам, ал 100 километрди. Бирок ал жерде 100 километр ашарды эч ким ишенген эмес да. Бирок ошого карабай биз ашар менен баштап, ошол кезде ашар менен 100 километрди бир 15-20 жыл курат деген эмелер деле болгон да. Бирок биз аны жарым жылда бүтүрүп куруп койдук да. Ошону менен эгемендүүлүккө жетиштик. Өз күчүңүздөр менен. Өз күчүбүз. Эми азыр ушул ишке байланыштуу жогоруда айткандай эле кеңештериңизди угуп, мен бир нерсени айткым келет да. Ошондо мен негизинен Баткен облусунда сиз айтып атпайсызбы, эч кандай өзгөрүүлөр болгон жок. Жок, ал жерде көп өзгөрүүлөр болду. Ошол маалда да эми жолду биринчиден эгемендүүлүккө жетиштик. Экинчиден көп жерлерди мен суу менен обеспечить этип, жанагы границаларды, жерлерди өздөштүрүп, ошол жерге элди көчүрүү максатында ошондой пландар болду. Анан кийин жанагы инфраструктура жактардан дагы аябай эме болгон да. Анан ошого жанагы системдүү түрдө бардыгы бирдей өсүш керек деп туруп, ошол жылдары 2005-тен 2035-жылга чейин узак мөөнөттөгү өнүгүү, Баткен облусунун өнүгүү программасын түзгөнбүз. Ошол эгер өнүгүү программасы толугу менен ишке ашканда, аны биз ишке аштыра баштадык, бирок толугу менен ишке ашканда, ошол убакта ички дүң продукциясы, Баткен областынын ички дүң продукциясы 600 миллиард сомго жетмек. Ошол кезде Кыргызстандын эмеси ички дүң продукциясы болгону 250 миллиард эле сом болчу. Эмне алып чыгат элеңиздер? Ошондо ал багытта мындай да, ал жерде биринчиден 300 000 гектар бизде жер бар, өздөштүрүлбөгөн, ошолду өздөштүрүш керек эле. Андан тышкары өзүңөр жакшы билесиң, Баткен облусу жанагындай алыскы облус болгону менен промышленный аябай развитый. Ал жерде Баткен облусунун эместе Казамжай сүрмөндөй комбинат бар, Айдаркенский ртутный комбинат, мощный жанагы Сүлүктөдөгү угольный разрез болчу. Ошолор өз багында союзного значения болуп турган эмелер. Анан тышкары дагы Кызылкыя шаарында аябай эме болчу. Анан ал жерде самый главный бизде 6 дарыя бар, суу. Ошол энергетика жагынан, гидроэнергетика жагынан потенциалы аябай чоң. Ал жерде мындайча айтканда Менделеевдин бүт таблицасы бар. Анан негизинен 6 миллиард тонна алюминийдин запасы бар. Эгерде ошол 6 миллиард тоннаны жылын миллион тоннадан даже добывать эткенде, почти 5000 жылга жетет да. Мындайча айтканда бул вообще нескончаемый эме да, запас.